Жакшы кызга жаман эркек туура келип калат. Жаман эркекке жакшы кыз туура келип калат кээде. Муну көрөсүздөр. Ооба, баардыгында эмес. Бирок айылдарда же өзүңүз тааныган дос-жаларда же кыздарда карасаңыз, жакшы кыз жаман эркекке туура келип калат. Жаман эркек жакшы кызга туура келип калат. Бул эмне үчүн десеңиз, бул албетте сыноо. Жашоонун өзү сыноо болуп атпайбы? А ошол жакшы жаман аялды жакшы эркекке сыноо кылып берди. А жакшы эркекти жаман эркекке сыноо кылып берди. Айтор ортодо сыноо бар. Бул дүйнө сыноо, ошону жеңип өт дегени. Жеңип өтсөң бул жакта сыйлыктар күтүп турат сени дегени. Бир аял өтө жакшы экен да, атаң даңкы чыгып кеткен, өтө красавица, өтө сулуу, кулк мүнөз, адеп ахлак бардыгы жакшы экен. Бардыгы жакшы экен дагы, анан бирөөгө турмушка чыгып кетиптир, эч ким дагы байкабай, билбей да калыптыр. Анан айылдардан бир бизнесмен ошо соода иштери менен жүрүп барып ошо кызды көрүп калат экен да, суу алып атып. Сен айылдаш жердеш кыз эдең, атагың өтө далайга кетти эле, көбү жуучу келди эле сага. Эмне үчүн бул ушул айылга түшүп келип калдың? Күйөөң кандай? Күйөөм ушундай жерде жашаган, мына үйдө жашаган деп. Ушундай кедей адамга тийдиңби сен? Ушундай колунда балдар келет эле сага, аларга тийбей ушуга тийдиңби? Десе баягы кыз карап туруп, менин кандайдыр бир жаман сыпатым бар, ошону жаза кылып мени ушул жигитке берди. Аллах табарака ва таала. Аллах табарака ва таалага бул жигиттин кайсыдыр бир амалы жагып калган, мени белек кылып туруп бул жигитке берди дейт да. Кээ бирөөлөр белек, кээ бирөөлөр жаза, айтор ортодо сыноо бар.